Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Adep axlaqa байланыштуу сабагыбызды окууну улантабыз. Бүгүнкү окуй турган хадис عن المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: Alloh taolo sizlarga enelerge aq bo'luvni, jana aqini berböөнү, jana aqı болбогон нерсени бер деп талап кылууну, жана кыздарды тирүүлөй көмүүнү арам кылды. Жана ал киши саллаллаху алейхи вассалам тигиндей, түкүндөй, баландай деп айтууну, жана көп суроо берүүнү, жана мал мүлктү максатсыз жоготууну силерге карих көрдү, жакшы көрбөдү. Имам Бухари жана Муслим риваят кылган хадис. Мындайча айтканда, Аллах таала мына ушул амалдарды жактырбайт дегени. Аллах таала хадисте 3 амалды жаман көрөрүн, жана 3 амалды жактырбастыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу кабар берилип жатат. Биринчи айтылган Аллах таала жаман көргөн 3 амал энелерге ак болуу, жана кыздарды тирүүлөй көмүү, жана акыны бербөө, жана ошол убакыттын өзүндө эле акысы болбогон нерсени бер деп талап кылуу. Бул 3 амалды Аллах таала арам кылганын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берип жатат. Жана 3 амалды Аллах таала жактырбайт экен. Пайдасыз сөздөр, жана көп суроо берүү, жана мал мүлктү максатсыз жоготуу. Мына ошол хадисте айтылган маселелердин ар бирине токтолуп өтөбүз. Бул хадисте келген Аллах таала арам кылган биринчи амал энелерге ак болуу. Аллах таала энелерге ак болууну арам кылган. Бул орунда ак болуу эненин өзүнө чектелген эмес, балким ата энеге ак болуу арам болуп саналат. Жана атага да ак болуу бул арам болуп саналат экен. Эненин өзүнчө айтылуусунун себеби энелерге ак болуу адамдардын арасында көбүрөөк учурайт. Анткени эне алсыз болгон үчүн көбүнчө перзент күчкө толгондон кийин, бала күчкө толгондон кийин балдар энесинин айтканын кылбай койгондугу үчүн энелер өзүнчө айтылып жатат. Өзү негизи ата эненин экөөсүнө ак болуу бул арам болуп саналат. Арам эле эмес, балким чоң күнөө болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте мындай дейт: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына мен силерге күнөөлөрдүн эң чоңу тууралуу кабар берейинби деди эле, сахабалар ооба дешти. О Аллахтын элчиси. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берип айтты: биринчи эң чоң күнөө бул Аллахка ширк келтирүү, шерик кошуу, жана ата энеге ак болуу. Имам Захаби рахимахулла мына ушул хадиске ишара кылып айтат: «Унзур кейфа қарана ал-исаату илейхима би адам ал-бирри бихима вал-ихсану илейхима бил-ишрак». Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата энеге ак болууну кайсы күнөөнүн катарында айтып жатат? Аллахка ширк келтирүү күнөөсүнүн катарында айтып жатат. Бул далалат кылат, ата энеге ак болуу чоң күнөө экенине далалат кылат. Эми суроо: ата эне перзентин, баласын ак кылдым деп айтуусу шартпы? Ата эне баласын ак кылдым деп айтуусу бул шарт эмес. Алымдар айтышат, ата энеге зыян бере турган, капа кыла турган, көңүлүн оорута турган ар кандай сөз, ар кандай иш ата энеге ак болуу деп айтышат. Мына ушулардан ата энени акыйкатсыз ыйлатуу, же аларды акарат кылуу, же аларды каргыштоо, кимдир бирөө ата энесин туурадан туура акарат кылбоосу мүмкүн, бирок кээде ата энесин акарат кылынуусуна себепчи болуп калат. Башка бирөөлөр анын ата энесин акарат кылынуусуна себепчи болуп калуусу мүмкүн. Бир киши башка бир кишинин ата энесин сөгөт, натыйжада ал да анын ата энесин сөгөт.
Анан ата-энесинин сөгүлүүсүнө, акарат кылмоосуна себепчи болуп калат. Ошол инсандын өзү. Жана дагы ата-энеге ак болууга кирип калат. Ата-эне кылба деген иштерди кылуу менен. Өзгөчө ошол кылба деген иш шариятта кайтарылган иш болсо, балан ишти кылбагын деп айтты ата-эне, ошол иш шариятта кайтарылган экен, моюн сунуу керек. Жана дагы ата-энеге ак болууга кирет, аны менен бирге отурган убакытта анын урматын жайына койбоо, алардын сөзүн укпоо. Дагы ата-энеге ак болууга кирет, ата-эне картайган убакытта, баласына муктаж болуп калган убакытта ал абалынан кабар албай коюу. Бул да ата-энеге ак болуунун өтө жаман хуник көрүнүштөрүнүн бири болуп саналат. Дагы ата-энеге ак болууга кирет, кээде киши аялын тарабын алып, энесин нааразы кылуусу, аялын пайдасын ойлоосу же аялынын каалаган нерселерин энесинин каалоосунан артык көрүүсү. Ата-энеге ак болуунун бул да бир көрүнүштөрүнөн. Кала берсе алымдар айтышат, ата-эне балан ишти кылгын деп айтты, же мени базарга алып барып келген деп айтса, же балан нерсени алып келип бергин десе, уф деп жооп берүүнүн өзү ата-энеге ак болуу деп айтышат. Ошол ишти кылгысы келбегенин билдирген болот. Уф деп айтабы, же бетин буруштурабы, же ушуга окшогон иштердин пайда болуусу бала тарабынан ата-энеге ак болуу деп айтышкан алымдар. Ата-энеге ак болуу чоң күнөө, Аллахка ширк келтирүү амалы менен бир катарда айтылган Куранда. Алымдар айтышат, эгер ата-эне Аллахка күнөөкөр боло турган ишке буйрура турган болсо, андай абалда ата-энеге башы ийилбейт. Эгер ата-энеси нааразы болсо да ушундай учурда бул ата-энеге ак болууга кирбейт. Аллахка күнөөкөр боло турган иште эч бир махлукка башы ийилбейт. Бул ата-энеге ак болуу тууралуу маселелер болчу. Эми хадисте келген экинчи сөз ваадал банат, кыздарды тирүүлөй көмүү. Бул жахилияттагы кең таралган амалдардан болгон. Жахилияттагы арабтарда кыз баланы тирүүлөй көмүү адаты болгон. Муну алар эки себептин бирине көрө кылышкан. Биринчиси ар намыстан коркуп кылышкан. Же бул кызды кантип багамын, рызкысын кантип табамын, таап беремин деп айткан. Бул нерсени шарият арам кылды, жана кыздарды тирүүлөй көмүүнү шарият токтотту. Киши кайсы бир жанды өлтүрө турган болсо, мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ман яктул му'минан мутааммидан фажазауху джаханнаму халидан фиха ва гадибаллаху алейхи ва ла'анаху адда лаху азабан азима." Ким бир муъминду атайлап өлтүргөн болсо, анын жазасы жаханнам, тозок. Ал жерде түбөлүккө калат. Эгер Аллахка ширк келтирген болсо, эми түбөлүккө калат дегени көбүрөөк калат дегени. Жана Аллахтын ачуусу болот ошол өлтүргөн адамга, жана Аллахтын каргышы болот, жана ошол атайлап бир муъминди өлтүргөн адамга Аллах Таала эң чоң азапты даярдап коюптур. Бул жат бир муъминди өлтүргөн адамдын абалы боло турган болсо, өзүнүн кызын өлтүргөн адамдын күнөөсү мындан да оорураак, мындан да катуураак. Хадистин кийинки сөзү вамана вахат. Аллах Таала акыны бербөөнү, жана акысы жок болуп туруп, бир акысы жок өзүнө. Аллах Таала акыны бербөөнү, жана акысы жок болуп турган нерсени бер деп талап кылууну арам кылды. Эки нерседен кайтарылды. Акыны бербөөнү, жана акысы болбогон нерсени талап кылууну шарият арам кылды. Буга эмне кирет? Алымдар айтышат, ар кандай важип болгон